Саламатсыңар балдар. Бүгүн 8-класска кыргыз адабият сабагы Токтогулдун жеке тагдыры, анын ырларында деген темада сабак өтөбүз. Бүгүн биз сабакта Токтогул Сатылгановдун жалпы чыгармачылыгындагы 2 доор 4 мезгили жөнүндө билебиз. Токтогул Сатылгановдун ырларынын жеке тагдырына байланыштуулугу жөнүндө түшүнүк алабыз. Ырларды талдайбыз. 19-20 кылымдардагы кыргыз эл ырчыларынын көпчүлүгүнүн устаты болгон Токтогул Сатылганов. Токтогул 2 доордо өмүр сүрүп, чыгармачылыгын да ошол мезгилдерди улантып, ар кандай темадагы чыгармаларды жаратып, мезгил сыноосунан ийгиликтүү өткөн чоң талант. Токтогул Сатылгановдун жалпы чыгармачылыгы 2 доорго 4 мезгилге кароону талап кылат. Себеби биринчи доордо акындын октябрь төңкөрүшүнө чейинки мурасы, экинчи доордо октябрь төңкөрүшүнөн кийинки мезгили кирет. 4 мезгилге акындын чыгармачылыгынын алгачкы мезгили, айдоого чейинки мезгил, сүргүндө жүргөндөгү чыгармачылыгы, элине келгендеги жана октябрь төңкөрүшүнөн кийинки мезгили кирет. Ырдай баштагандан бай манаптарга каршы, эзчү таптарга каршы, Кызгылбектин 5 баласын 5 каманга салыштырып, аны мына баарыбыз билебиз. Токтогул кайсыл жерде, кандай элде болбосун, кайсыл убакта болбосун оозунан ырын, колунан комузун түшүрбөй, карапайым калктын жарчысы болууга умтулат. Ак жерден 1898 жылдын 17-18 майында Анжада турган орус аскерлеринин 2 ротадан турган эмеси бар экен, гарнизону бар экен, каршы катыштың деп, ошол жерге ак жерден сүргүнгө айдалып, андан кийин дагы айдалып, дегенде Москвага, андан кийин анан Түмөнгө 1905 жылы ошол орус жолдошторунун аркасында качып чыгып Казакстанда Алматыда жүрөт да, анан экинчи жолу качып келдим деп элге келгенден кийин дагы кесилип, анан акырында тиги ак жерден айдалып, ак жерден сүргүндө жүргөнүн акталып чыккандан кийин элинде болуп, жеринде болуп, анан мына кандай аял туулду экен, элиндей уулду деген ырды өз кезегинде кыргыздын гимни катарында ырдап жүрдүк да, Кары жаш деп. Токтогулдун таянар тоосу, сыйынары эл, колундагы куралы комузу, оозундагы ыры болгон. Токтогул Сатылгановдун бир нече ырларына токтолуп кетсек. Кош апаке. Бул ыр акындын экинчи мезгилине туура келет. Тактап айтканда, акын жала менен кармалып түрмөгө кетип баратканда энесине кайрылып айткан ыры. Мында акын апасына кайрылуу менен ошол учурдагы элдин социалдык теңсиз абалын, эне менен баланын ортосундагы ыйык мамилени, келечекке болгон үмүттү көрсөтө алган. Айланган тоонун бүркүтү. Анжан көтөрүлүшүнө катышты деген жала менен айдап кеткен аскерлер Токтогулду бир топ кишилер менен Намангандагы аскер түрмөсүнө камап коюшат. Бул ыры ошол түрмөдөн жаралган. Бул ырда айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалындым, комузду күүгө келтирген, колума кишен салындым деп өз абалын элестүү берген. Эңсеген элим аманды. Акындын бул ыры анын 3-чү мезгилиндеги чыгармаларына кирет. Токтогул Сибирде жүргөндө, жыпар жыттуу асыл жер, жетемби сага кыргыз эл, деп элин эңсе ырдаса, туткундан качып чыгып, эңсеген элине келип кошулгандан кийин, эңсеген элим аманбы деген ырын жараткан. Бул ырында акын өзүнүн күйүүтүн, кайгысын айтып келип, мен ыраазы боломун эл журтумду көргөнгө, деп элине келип кошулганына каниет кылат, маңдайы жарылып сүйүнөт. Гүлдөп ал. Гүлдөп ал, акындын алгачкы ырларынын бири. Токтогул даанышман адам.
Ошондуктан өмүрдүн бир келип кайра берилбестигин, аны нускалуу жашап, кийин өкүттө калбагандай болуш керектигин ушулурунда көрсөтүп кеткен. Кайрылып келбей өмүрүң ойлогула, кайран жашты картайтып койбогула деп өмүрдүн кызыктыгын белгилеген. Жаштарга бул ырда Токтогул нускоочу акын катары санат, насыят, терме, үлгү ырларынын формасын, ыкмасын пайдаланат. Албетте, жаштарга андай жүрбөй мындай жүр, тигиндей бол, мындай бол деген кепкеңиштерди берип салыш ар кимдин эле колунан келер иш. Бирок ошондой нускалуу кепти ирети менен тизмектүү ыр саптарында көркөмдөп, таасирдүү кылып айтып бере алган Токтогул акын болгон. Жаш кезиңден кызмат кыл, баркыңды билген элиңе, душманыңа алданып, элиңдин сырын сатпагын, бет алган жоодон качпастан ишеничти актагын. Алымкан улуу акын Токтогулдун эл арасына кеңири белгилүү чыгармаларынын бири. Акын сүйгөн кызы Алымканга жүрөгүндө жакшы көргөн нерселердин баарын таандык кылып, өтө жылуу сезим менен сүрөттөгөн. Атка салган дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң, бир күн оору, бир күн соо, Алымкан азабын тартсам билбейсиң. Токтогул менен Алымкан бири-бирин сүйүп, баш кошууга канчалык аракет кылышса да, адамды малга айырбаштаган эски салт алардын андай умтулушуна, тилектерине мүмкүндүк бербейт. Кедей ырчыга кызымды бермек белем, деп кыздын атасы калыңды арбын жеп, Алымканды башкага узатып жиберет. Ушундай адилетсиз окуя Токтогулдун катуу тиет. Токтогул Алымкан аттуу лирикасындагы акыйкатсыздыкка, мал менен дүнүйөгө байланыштуу адамдын багын байлаган, тагдырын чечкен адилетсиз заманга карата нааразылыкты билдирген. Карылык Токтогулдун чыгармачылыгынын акыркы мезгилинде, же болбосо өмүрүнүн акыркы күндөрүндө жараткан ырларынын бири. Адам өмүрү канчалык таттуу, канчалык кымбат болбосун, ал чектелүү, анын ченеми бар. Жаратылыштын мыйзамы ушул, баардык нерсе түгөнөт, картаят. Мындай ой акындын Карлык деген ырында көрсөтүлгөн. Картайып кеттим, Токтогул, кара чачым ак болуп, кайран жашты жоктодум. Канаттуу куштай балалык, кайрылып келбей токшодум, деп акын жаштыгы менен кош айтышып, карлыкка моюн сунганын билдирет. Балдар, силер Токтогул Сатылгановдун ырлары жөнүндө маалымат алдыңар. Эми тапшырмалар менен иштесек. Биринчи тапшырма. Жогорудагы чыгармалардын негизинде ырларды 4 мезгилге жайгаштыргыла. Экинчи тапшырма. Бул ссылка менен кирип, тесттик суроолорго жооп бергиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.